Мен жана чоң даңазалууларды айтып кетпедимби? А эгерде майдалап отурсам, мына Манас, Казакстан аймагындагы тоолуу жер, жайлоо. Мына кай жерде деген көрсөтүлгөн. Манас, Казакстан аймагындагы бейит мазар, Манас, Казакстан аймагындагы кыш тоо, Манас, Кыргызстандын Нарын областы Жумгалы району аймагындагы кыш тоо, Манас, Кытайдын батышындагы дария. Мындайча айтканда, кырлар, чокулар, майда барат, биякта да абдан. Мына Манас ашу, Талдыкоргон областында. Тарбағатай тоо кыркасынын ашууларынын биринин энчилүү аты дейт. Казакстан. Жаныбада Казакстанды азыр кыдырсаңыз 10-15 жер сууларынын аттары Манас деп аталып турат. Ошон үчүн бул топоним деген, гидроним деген илимдин өтө терең баа берген түшүнүгү биздин өзүбүздүн байыркы тарыхыбызды тактоо ишинде дагы пайдаланбай келатат. Биз бөлөк бирөөдүкүн талашпайлык. Кереги жок. Бизге өзүбүздүкү эле жетет. Мына карталарды карап отурсаңыз, мына Хакасияны, Алтай деп айтып коелук, Орто Азия, тиякта Индия бар да. Индияда аталып атат, Кавказда аталып атат. Бөлөктүкүн кереги жок. Биз өзүбүздүн эле жер суу аттарыбыз, мисалы Кавказда канча жерлер бар. Берки Кара деңиздин жиегинде, Кара деңиздин тегерегинде канча аталып атат. Ошонун баарын ким атаган? Кыргыз атабаса бөлөк бирөө келип атайбы кыргызча? Берде чоң тарых жатат. Сиз жана айттыңыз, кыргыз тилиндеги аталган жер суулар Тажикстанда азыр барсаңыз бөлөк тил менен аталып атат. Тажикча аталып атат да. Эми берде бир кызык маселе бар. Мына бизде Фрунзе шаары, Бишкек болду, Рыбачи шаар, Балыкчы болду, Прижеваль шаар, Каракол болду. Атүгүл Ленинград, Санкт-Петербург болбоду, Куйбышев, Самара болуп калды. Мына саясат же бийлик же доор өзгөрүлсө, ысымдар өзгөрүлүп турат. Биз бир суроо берелик. Манас деп аталган дарыя, чоку, даңктуу, даңазалуу жер суулардын аттары эмне үчүн өзгөрүлбөйт? Ал канча миң жыл өттү? Канча кылым өттү? Эмне үчүн өзгөрүлбөйт? Мына азыр көрүп атабыз, өзгөрүлүп атат. Эмне үчүн тиги өзгөрүлбөйт? Себеби ал өтө байыркы мезгилде аталган, ал аң сезимге элдердин, улуттардын терең кирген, анын эч кимдин дагы оюна келбейт. Ой, мунуну өзгөртөлүк деп. Оюна келбейт. А саясат менен Семеновка, Лебединовка, Беловодский деген бул эми коммунист совет доорунан калган аттар да. Буну улуттук аң сезим курчуганда элибиз суроо берип атпайбы? Бул эмне үчүн мындай аталган? Бул өзүнүн байыркы кыргыз тилинде аталган аттары бар да. Аттары бар. Эмне үчүн биз эми ушул саясат келет экен, өзгөрөт экен, саясат кетет экен, эмне үчүн биз ошону калыбына келтирбейбиз? Калыбына келтирбейбиз деген суроо. Мына берде эң кызыгы биздин Манас бабабыздын коюлган жер сууларды аттарын бүгүн эч ким өзгөртөм деген аракет кылбайт.